Текебаев: Бабановду эл мага караганда 3 эсе көп сыйлайт экен. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Эркен маалымат YouTube каналындагы маегинде Тойдо Республика партиясынын төрагасы Өмүрбек Бабанов менен бир үстөлдө отурганы боюнча кенен комментарий берген. Текебаев Бабановдун башына иш түшүп турган учурда андан качуу мырзалыкка жатпай турганын айтып, ага мурдагы кызматташы катары баа берген. Бабанов мага караганда 3 эсе көп добуш алды. Эл Бабановду мага караганда 3 эсе көп сыйлап, 3 эсе көп ишенет экен. Баш мыйзамда Жогорку Кеңештин депутаттары жеке мамилеңерди таштап биргелешип иштегиле деген эреже бар. Эгерде 45 жумуш күндүн ишинде бир пикирге келе албасаңар, парламент тарайт. 2015-жылы эл Бабановго мага караганда 3 эсе көп добуш берип жөнөтсө, мен аны менен отуруп иштешим керек, деди Текебаев. Текебаев менен саясатчы Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010-жылдын 13-майында Бишкекте болгонун жүйө келтирген. Жогорку сот быйыл 21-августта ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Иш райондук сотто 2 ай мурда карала баштап, соттолуучулардын баш коргоо чарасы үй камагы менен аныкталган. Саясатчы Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш менен алектенип аткан. Алардын ичинен 4-өнүн чоо жайы белгилүү. Калган иштер боюнча Бабанов өзү да, мамлекеттик мекемелер да маалымат бере элек. Буга чейин Өмүрбек Бабанов өзүнө козголгон иштер боюнча УКМК менен Финполицияга бир нече жолу сурак берип чыккан. Кой-Таш окуясы. Мамлекеттик комиссия УКМК ИИМ башчыларынын жоопкерчилигин унутту. 7-8 августтагы Кой-Таш окуясын иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия өз ишин аяктады. Клара Соронкулова 24 KG агенттигиндеги корутундуга эмне себептен каршы добуш бергенин айтып берди. Анын билдирүүсүндө комиссиянын корутундусу абдан бүдөмүк. Корутундунун өзүндө конкреттүүлүк жок жана анда атайын операцияны үзгүлтүккө учураткандыгы үчүн УКМК менен ИИМдин жетекчилеринин жоопкерчилиги жазылган эмес. УКМК менен ИИМдин жетекчилеринин кызматтан кетиши боюнча Жогорку Кеңешке так сунуш жок. Мындан улам каршы добуш бердим. Корутундуга жөн гана хронология жазылды, бирок укуктуу баа берилген жок, деди Клара Соронкулова. Эске салсак, Алмазбек Атамбаев кармалгандан кийин премьер-министр Кой-Таш окуясын иликтөө боюнча атайын комиссия түзгөн. Анын курамына вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, депутаттар, өкмөттүн өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана эксперттер кирген. Абылгазиевдин кортежи өтүп бара жаткан учурда Бишкек-Нарын Торыгарт жолунда чоң унаа оодарылып кетти. Бишкек-Нарын Торыгарт унаа жолунда 3-ноябрь күнү кырсык катталып, жүк ташуучу унаа оодарылып кеткен. Ал эми ушул учурда премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевдин кортежи өтүп жаткан. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын башчысы Улан Жумаков билдирди. Анын айтымында премьер-министр токтоп, унаасынан түшүп, айдоочунун абалы тууралуу сураган. Баары жакшы экенин жана жабырлануучулар жок экенин сурап билген соң, бул кырсыкты көзөмөлгө алууну тапшырды, деп кошумчалаган Улан Жумаков. 3 жашар баланы тебелеп алган машиненин айдоочусу камалды. Жол тандабасы менен 3 жашар баланы тебелеп алган автоунаанын айдоочусу соттун чечими менен убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясы маалымдады. Учурда териштирүү иштери башталды. Маалыматка ылайык, окуя 3-ноябрда болгон. Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда айдоочу машинесин артка айдап жатып, байкабастан баланы тебелеп алган. Жаракат алган бала ооруканадан көз жумган. ЖЭБ соту. Жантүрө Сатыбалдиев ошол кездеги финансы министринин ишмердүүлүгү жөнүндө айтты. Бүгүн 4-ноябрда Бишкектин Свердлов райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча соттук отурум уланууда. Анда бул ишке айыпталгандардын бири мурдагы өкмөт башчы Жантүрө Сатыбалдиев сурак берип жатат. Айыпталуучулардын жактоочуларынын бири ошол кездеги финансы министрлигинин ТВЭАнын ЖЭБди модернизациялоо ишине канчалык деңгээлде катыштыгы бар деген суроону берди. Ольга Лаврова: министр болгусу келген эмес, мен суранып жатып көндүргөм, бирок ал өз ишинде жакшы ийгиликтерге жетишти. Көрсөткүчтөрү мурункуларга салыштырмалуу жогору болгон, деди ал.
Ложников, апрелде Кубат Оторбаев жапкан. Президент Сооронбай Жээнбеков массалык маалымат каражаттары жетекчилери менен өткөн жолугушууда апрель телеканалынын жабылышына тиешеси жок экенин билдирди. Телеканалдын башчысы Дмитрий Ложников бул иште Кубат Оторбаевдин колу бар экенин жарыялады. Сооронбай Шарипович туура айтат, ал апрелде жапкан эмес, апрелде эч ким жапкан эмес, жон гана эфирге чыгарбай коюшту. Ар бир катанын аты жана фамилиясы бар деген сөз бар. Апрелде санариптик технологиялар жоопкерчилиги чектелген коомунун башчысы Кубат Оторбаев жапкан. Андан эч ким суранган эмес. Кептин баары ушунда болуп атпайбы? Чынында эч ким суранган эмес. Фактыны аныктоо үчүн бир айдай жүрдүк. Азыр муну факты деп айта албайбыз, деп жазды Ложников. Ал кошумчалагандай, бул ишке Оторбаев аскер прокуратурасында тартты. Жыйынтыгында аскер прокуратурасы соккуну өзүнө алууга мажбур болду. Оторбаев аларды ошого жеткирди. Мунун баарын мен аскер прокуратурасынан билем. Алар өздөрү да иштин баарын аларга шилтеп коюшканына таң калышкан. Алар массалык маалымат каражаттарын жапкыдай кем акылдар эмес да, деди апрелдин башчысы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга таандык делген апрель телеканалы Кой-Таш окуяларынан кийин эфирге чыга албай калды. Азыр алар онлайн аянтчалар аркылуу маалымат жеткирүүдө. Сокулукта аялдар кулчулукта кармалып турат деп билдирген киши камалды. Сокулукта кулчулукта жүргөн аялдардын биринин тууганы пара талап кылган деп шектелүүдө. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын маалымат кызматы билдирди. 19-сентябрда шектүү Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылып, Гүлмира аттуу аял анын тууганын жана 2 аялды кулчулукта кармап жүргөнүн айткан. Кабарланган дарек боюнча келген укук коргоо органдарынын өкүлдөрү 3 аялды тапкан. Алардын бирөө чынжырга байланып турган. Аталган факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 172-беренеси боюнча сотко чейинки тергөө амалдары башталды. Тергөө учурунда 3 аялды кулчулукта кармады деген үй ээси аялдардын биринин тууганы $8,000 берсең милицияга жазган арызымды алам дегенин айтып, УКМКга кайрылган. Бирок үй ээси акчаны берүүдөн баш тарткан, көзүңдү тазалайм деп коркутуп, ЖМКга кайрыларын билдирген деп айтылат маалыматта. Бул факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, кылмыш жаза кодексинин 203-беренеси боюнча сотко чейинки тергөө амалдары башталган. Пара талап кылды деген киши 100,000 сом алып жаткан жеринен кармалып, Сокулук райондук сотунун чечими менен камакка алынды. Чүй областык милициясы аталган фактылар боюнча тергөө амалдары уланып жатканын билдирди. Президент бар эле мага райымды жармаштырууга аракет кылып жатышат. Президент Сооронбай Жээнбеков 2-ноябрда Кыргыз Республикасынын массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери жана өлкөдө аккредитациядан өткөн чет элдик массалык маалымат каражаттарынын кабарчылары менен жолугушту. Сооронбай Жээнбеков бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимов тууралуу суроого жооп берди. Райым боюнча баарын эле мага оодарып койгулары келет. Мен албетте аны тааныйм. 2010-жылы мен Ош облусунун губернатору болуп шайлангам. Анда Азимбек Бекназаров маселе көтөрүп чыкты. Райым ошол кезде Оштогу бажы төлөмдөрүн 156% чейин көтөргөн. Аны жетекчиликке дайындашкан. Кийин бул жакка бажы кызматынын жетекчилигине алып келишти. 24-ноябрда мен мамлекет башчы кызматына кириштим. 23-ноябрда ал бажы кызматынын жетекчисинин орун басары кызматынан кетти. Бирок баары эле аны мага жабыштырууга аракет кылып жатышат. Бул туура эмес. Ал 2 жылдан бери жумуссуз отурат. Анын агасы силер билесиңер парламентте, деди Жээнбеков. Калилов темир жол салууда Орусия менен Өзбекстан жардам берет. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын темир жолду долбоорлоо жана куруу дирекциясынын башчысы Жамшитбек Калилов Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча Орусия менен техникалык, экономикалык негиздемесин иштелип чыкканын Азаттыкка билдирди. Орусия менен техникалык, экономикалык негиздемесин жасадык. Кайсы жерден өтөрү, курулушка удаалаш кайсы кен байлыктарга чалгындоо болушу керек экендиги каралган. Азыр Орусия каражат маселеси карайбыз деп жатат. Өзбекстан курулуш долбоорлор тармагына жардам беребиз, деди. Кыргызстандын аймагы аркылуу өтүп Кытайды Европа менен байланыштыра турган темир жол курулушу көп жылдардан бери айтылып ишке ашпай келаткан ири долбоор. 2002-жылы Бейжин курула турган жолдун техникалык, экономикалык негиздемесин тактап багытын аныктаган. Анда жол Торогат аркылуу Арпа жайлоосуна түшүп, Өзгөн районунан Кара Сууга барып, андан ары Өзбекстанга өтмөк. Узундугу 268 чакырым деп эсептелген. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден кийин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун ордуна Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун куруу демилгесин көтөргөн.
Бирок бул демилгеге эч кайсы тараптан колдоо болгон эмес. Мындан соң Кыргыз бийлиги кайра Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун жактап, жаңы маршрут сунуш кылган. Балбан Жоламан Шаршенбеков дүйнө чемпионатынан күмүш байге утту. 23 жашка чейинки балбандар арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш медаль тагынды. Мелдеш Венгриянын Будапешт шаарында өтүп, Шаршенбеков 3-ноябрда өткөн финалдык беттеште армениялык Армен Мелкян менен беттешкен. Жыйынтык армениялык атаандашына 11-7 эсебинде жеңилип күмүш байгенин ээси болду. Жоламан Шаршенбеков 20 жашта, ал былтыр февраль айында Бишкекте өткөн күрөш боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында жана октябрь айында Венгриянын Будапешт шаарында өткөн чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш байге алган.